Акыркы жылдары базарларда өрт кырсыгы байма-бай катталып, ишкерлер чоң чыгымга учураган көрүнүштөр арбын. Ал эми тилсиз жоонун алдын алуу жана аны өчүрүү учурунда көбүнчө ал жерде өрт коопсуздугу сакталбаганы маалым болот. Жалал-Абад шаардык өрт өчүрүү кызматы тарабынан өрт коопсуздугу боюнча өткөрүлгөн машыгууда да талаптар сакталбаганы маалым болду. Өрт өчүрүүчү унаалар келген учурда базарга 10 метрден ары кире албай койду. Анткени базардагы соодагерлер белгиленген чектен бир топ чыгып алган. Өрт өчүрүүчү автоунаабыздын дагы бирөөсү болжолдогон жерге жетпей калды. Буга жекеле себеп ушул борбордук базардагы соода саттык жайдагылар өзүгө белгиленген өлчөмдөн аша чаап жолго чыгып соода саттык иштерин кылып алганына байланыштуу мына биздин бүгүнкү күндө өрт өчүүчү машинабыз дагы биз айткан жерге кире албай калды. Ал эми тургундар болсо соодагерлер ашыкча чыгып алгандыгын айтып, кайдыгерлик мамиле кылып жаткандыгын билдирет. Өрт кырсыгы катталган учурда запкысын соодагерлер эле тартаарын айтып, өрт коопсуздугун сактоо керек деген пикирлерин айтышты. Билекке келтирип, машина кирип жаткан машина бир жол кирбейт. Аяқары өрт өчүрөт, суу төгөт, тез бат-бат кайра келип, таш өчүрүшкө өрттү алдын ала. Ал эми соодагерлер болсо бул көрүнүштө жергиликтүү бийликти айыптады. Жетиштүү шарт жаратпагандыктан кооптулук жаралып турганын айтышат. Базаркомдор шарт түзүп бериш керек да. Жолду ачыш керек, кеңейтиш керек. Мына жолдорду оңдош керек. Канча адамдар чалынып жыгылып атат, мына ар жер уңкур-чуңкур. Ушуларды оңдош керек, базарком, мэрия. Ушуларды караш керек да чоңдор. Карапайым не тыгылып, эптеп соода кылсак болду деп, жолдорду жаап ар эле алып эптеп соода кылсак болду. Ал эми шаардык мэрия болсо соодагерлерге белгиленген чектен чыкпоосун күн сайын эскертип турушкандыгын айтат. Ал эми борбордук базардагы соодагерлерди буга чейин айтылып жаткан жаңы базарга көчүргөн учурда бул маселе толугу менен чечилерин билдиришет. Сатуучуларга дайыма эскертүү беребиз. Эми эл экен, бул алдыга катап эле жылыша берет экен да. Ар күнү эртең менен келген дайыма эскертүү берилет. Адам бул базардын оозунда турган чаржайык, чачкындуу соодалар туура, булардын орундуктары жок үчүн ар жактан келип отуруп атышат. Аны ушуларга шарт түзүү үчүн биздин мына жергиликтүү бийлик тараптан мына бүгүнкү күндө ушул элдерге шарт түзүп, мына көчөдө соода кылбаш үчүн азыр мына жаңы базар курулуп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан сатуучулар менен базар жетекчилигине кемчиликтерди жоюу жагы эскертилди. Жалал-Абад шаарындагы борбордук базарында акыркы жолу 2019 жылдын 21 августунда өрт кырсыгы катталган. Мында соодагерлер 103 миллион чыгымга учураган. Ал эми жыл баштан бери Жалал-Абад шаарында 41 өрт кырсыгы катталып, анда 14 миллион 805 миң 681 сомдук зыян келтирилген. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.